Кыргызстанда келерки жазга айдап себүүгө өрөн чарбалары жана субъектилердин керектөөсү 66,1 миң тоннаны түзөт. Бул тууралуу маалымат жыйынында айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Бакыт Мамбетов билдирди. Учурда кылкандуудан өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү 64 миң тонна же 96%га топтолгон. Анын ичинен жаздык буудайдын үрөнү 23 миң тонна, арпаныкы 40,6 миң тоннаны түздү. Мындан сырткары республика боюнча 100% гречка, тамеки, сулуу, буурчак өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү менен камсыздалды. Эспарцеттин уругу менен камсыз болуу 65,9%, беде 74,3%, пахта 87,1%, картошка 96,7%, жүгөрү 81,4%, сафлор 93,1%, күн карама 96,3% жана кант кызылчасы 40,7%ды түздү дейт ал. Мамбетов республиканын чарбаларында 263 тонна үрөн топтолгонун кошумчалады.